Так, düz efir. Qo'shib qo'yalım. Так, bir kişi efirde. Течерді айтып кететілем тетіге. Кейбірлер алтарап сүйлебейсің бі деп әмет берет. Сүйлеген жөн эле сүйлөй бересиң киши жок болсо эле. Силерге кызык эмес болсо карабагыла. Кызык болгондор карай берсин. Bir kişi efirde daha büte tural da görüp olsun перепостторду кылып турсаңыздар эфирде. Ошондо көрөк кишилер немететилек. Так, мына 3 kişi эфирге кирди. Так, 3 kişi efirde. Ben жакшы эле угуп атамбы? Жооп берип коесуңарбы? Наркан Айдаров, саламатсызбы, Наркан? Саламатсызбы? Так. 5 kişi эфирде. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор. Азыр эми эфирди баштай берели. Эфирди баштаган себебим мындай болуп атат. Азыр эми үгүт иштери жүрүп атат. Үгүт иштеринде барганда үгүт иштеринде элдер менен сүйлөшүп, элдер менен кезигип, Асим саламатсызбы? Элдер менен сүйлөшүп, элдин көйгөйлөрүн угуп атабыз. Жаңы конуштардын көп мындай көйгөйлүү маселелери бар экен. Рахмат, Анаркан. Саламатсызбы? Көп көйгөйлөрдү угуп атабыз. Ошо көйгөйлөр абдан көп экен. Ошо көйгөйлөрдүн арасынан ошо свет проблемасы абдан маанилүү болуп атат. Анан кийин канализация боюнча көп көйгөйлөр айтылып атат. Андан тышкары реновация мыйзам боюнча элдин баары күтүп мындай жаман болуп атышыптыр. Ошо мыйзам тууралуу көп нерселер. Анан кийин мына Мурас Ордону абдан көйгөйлөрү көп экен. Ошол жерде ошон үчүн ошол көйгөйлөрдүн баарын мындай карап чыгып атам да. Эми бул көп нерсени чечиле турган эле нерселер экен. Ошол жерде Бишкек шаар бул негизи Бишкек шаардык депутаттарына тиешелүү. Ошо Бишкек шаардык депутаттар ошолорго мындай көп көңүл бура турган, алардын көп шарттары бар. Бирок Бишкек шаарынын депутаттары көбү жөн эле өтүп кеткенден кийин карап да койбойт экен. Рахмат, Анаркан 72-де болсоңуз кечиресиз, мен мындай билем да. Рахмат, 72-де экенсиз. Жашыңызга береке берсин. Анан ошолордун баарын эметип, мына Мурас Ордодо автобус маселеси абдан көп көтөрүлөт экен. Озерный, Мурас Ордодо. Ошо азыр эфир менен пайдаланып, ошол жерде эфир менен пайдаланып туруп, биздин мэрибизге да кайрылып кетип элем. Урматтуу мэр, бүгүнкү күнү Мурас Ордо, Озерный бул силердин эле шаарга азыр кирет. Шаарга кирип аткан соң, силер ошол жакта шаардагы ошо Мурас Ордодогу жашоочуларга дагы мындай шарт түзүп беришиңер керек. Шарт түзүп бергенде эң биринчи ошо автобус маселесин чечип берсеңер абдан жакшы болот эле. Мына мен эфир менен пайдаланып мэрге кайрылып кетет элем. Урматтуу мэр,
ошол сиз ошол жакты да бир өзүңүз барып бир сыйра карап кетсеңиз абдан жакшы болмок. Анткени деген ошол жерде действительно бала чакалары көп, ошол жерде автобус проблемасы абдан мындай көйгөй жаратат экен да. Андан тышкары ошол жерде эмелер бар экен, көлмөлөр бар экен, пруттар. Ошолордун ээлери бүт баары мындай шаарда мен деген атка минерлер экен. Ошол атка минерлер, ошо силер өзүңөрдүн көлчүктөрүңөрдү мындай жаап койбосоңор, бул абдан көп коопсуздук жаратат экен да. Анткени кичинекей бала, бул кичинекей бала ошол жака барып алып ошол жактан сууга түшөт экен. Аны мына Илим дагы Карапбеков абдан көтөрүп кетти. Мен да ошону азыр айтып кетейин. Ошол жакта ошол көлчүктөрдө балдар сууга түшөбүз деп жайкысын ошол жактан чөгүп кете тургандары бар экен. Ошолорду анан ошол көлчүктөр тургандан үйлөрүнө рахмат Жүзүмкан, кандайсың, жакшысыңбы, амансыңбы? Талай кандай, жакшыбы? Анан ошолор ошондой нерселерди суулары суулары үйлөрүнө чейин подводный суулар эмне дейт, суулар көтөрүлүп кетет экен да, ошондой үйлөргө залакалар тиет экен. Ошон үчүн урматтуу мэр, бул деген сиздин түзмө түз сизге тийиштүү нерсе. Ошо түзмө түз ошо барып ошол жакты бир сыйра карап койбосоңор болбойт. Андан тышкары ошол жерде Мурас Ордодо абдан дагы бир чоң бир проблема бар экен. Ошол жерде парковый зона деп туруп, парковый зонадан элдерге документ берип, ошол жака элдер уже 15 жылдан бери үй салып, анан уже 15 жылдан бери жашап атыптыр. Ошол 15 жылдан бери жашап аткан элдердин кээ бирлерине кызыл китебин берип, кызыл китептер баарыныкы бар экен. Анан ошол жерде баарын берип, ошол жерде 15 жылдан бери жашап атса, азыр 15 жыл, 20 жылдан өткөндөн кийин силер ошол жакты деген парковый зона деп десеңер. Ошол парковый зона деп туруп, ошол парковый зонадан жарымына аресттен снимать этип макулдугун берип атасыңар, жарымы болсо мындай наоборот туура эмес кылып туруп ошолорго аресттен снимать этпей атпасыңар. Бул өтө туура эмес нерсе. Анткени гражданский кодексте абдан көп нерселер айтылган. Бул боюнча строение от земли неотделимо деген. Ошону да силер бир сыйра карап чыксаңар, ошону карап чыгып туруп, анткени мындай болуп атат да, бир эле монда парковый зона болсо, ошол парковый зонада 50 кишиники уруксат берилбейт, а 50 кишиники калган адамдардыкы уруксат берилет экен да. Бул туура эмес. Муну элди бөлүп атасыңар да. Ошон үчүн урматтуу мэр, силерге официалдуу түрдө кайрылып атам. Урматтуу мэр, ошол жака Мурас Ордого барып берсеңиз, ошол Мурас Ордого барып берип, ошо элдин үнүн уксаңыз жакшы болот эле. Анткени ошол жерлерде көп көйгөйлөр бар экен. Ошол көйгөйлөрдү чечип берсеңер, сизге мага эмес, сизге, урматтуу мэр, ошо гор кеңештин депутаттарына, силерге эл абдан ыраазы болмок. Ошол жактын көйгөйлөрүн чечип берсеңер. Ошол эле Озерныйдын деле проблемалары көп экен. Ошолорго да чечип берсеңер абдан жакшы болот эле да. Анткени сиз өзүңүз ошол жака барып келиңиз. Ошол жака барып келсеңиз, ошол жактан бир элдин үнүн уксаңыз жакшы болмок. Урматтуу мэр, дагы бир кайрылып кетейин. Бишкек шаардык кеңешинин спикерине да айтып кетет элем. Силер ушу атайын барып, ошол жакты барып бир сыйра карап келсеңиз жакшы болот эле. Андан тышкары Рамиз иним, сага да ушинтип кайрылып кетет элем. Рамиз, сен да ошол жака бир өзүң да барсаң, сен эми медийный личностьсың да. Медийный личность болуп алып туруп, ошол жакта ошол көйгөйлөрдү угуп, ошону деген өзүң мэрге да айтып, анан ошо гор кеңештин депутаттарынын астына ошол проблеманы чыгарсаңар жакшы болот эле. Эми кандай болбосо да, азыр ошол жер шаарга кирди. Шаарга кирген соң, бул эми силердин жашоочуларыңар, силердин эми биз азыр мени азыр эмне кыла алам? Мен азыр өзүм эчтеке кыла албайм. Мен только силердин ошо Мурас Ордонун элдин үнүн силерге жеткизип, ошол жерге барып бериңиздерди суранып атам да. Ошол жака барып бериңиздер, ошол жакты карап бериңиздер. Абдан чоң. Андан тышкары дагы могу жерде
эмеде Щербаковада, Тюлебердиевада дагы бир чоң бир көйгөйлүү маселе бар экен. Ошол жерде 27 миң сомдон акча жыйналыптыр. 27 миң сомдон акча жыйналып, канализация өткөзүп беребиз деп туруп, 27 миң сомдон жыйналып туруп, анан кичинекей бир трубаларды тыгып турсаңар, анан ошол трубаларды тыккан трубалар анан көмүлүп, ошол канализация эмгиче иштебей атат. Ошону дагы урматтуу мэр өзүңүз көзөмөлгө салсаңыз, мурдагы мэр ошону башын баштаптыр, депутаттар ошол жака акча бөлүптүр, анан эмне себептен ошол жака акча бөлүнгөн, ошо канализация өткөртөт деп гор кеңештин депутаттары макулдугун берип, ошол жака акча бөлүнгөн, ошол канализацияны өткөзгөнгө бөлүнгөн акчанын үстүнө элден эми үчүн дагы 27 миң сомдон жыйналганы, бул дагы бир нерсе, мындай суроолор жаратып атат да. Ошондуктан урматтуу элим, урматтуу мэр, ошол жагында бир сыйра карап этсеңиз жакшы болот эле. Андан тышкары дагы айтып кете турган нерсе Көлмө жыл массивти айтып кетсе болот. Ошо Көлмө жыл массивте кээ жерлерде электроподстанциялар өтө слабый экен. Ошо Көлмөдө жыл сайын суук тийгенде, суук башталганда ошол жерде эмелер электроподстанциялар жарылып кетет экен. Ошол жакта мен азыр ушул эфир менен пайдаланып министр Ибраевге да айтат элем, урматтуу байке, сиз ошол жакты бир сыйра өзүңөрдүн север электроэнергияга задание берип, ошол жактарды бир сыйра эметпесеңер, анткени деген жыл массив өтө чоң. Ошол жыл массивте силер деген ошону суук баштала электе бир сыйра эметип карап чыксаңар жакшы болот эле да. Карап чыккандан кийин, анткени суук башталганда эле ошол жерден жарылып баштайт экен. Ошолорду бир сыйра жакшы карап көзөмөлдөп чыксаңар болот эле. Мен эми колумда андай бийлик жок, мен бийликке кайрылган гана кайрыла алам, бөлөкчө мындайча айтканда ошо элдин үнүн силерге жеткизип атам. Ошондуктан дагы бир сыйра кайталанып кетейин, урматтуу мэр, силер ошо Мура Сордого көңүл абдан катуу буруп койсоңор жакшы болот эле. Ошол жактан чечилбеген көйгөйлөр көп. Андан тышкары ошо Озерный айылына, Достук айылына, ошолордун баарына бир сыйра жакшы бир көңүл буруп койсоңор. Анткени булар деле биздин кыз элибиз, биздин шаардын тургундары, булардын да укугу шаардыктардыкы менен бирдей. Ошону унутпаңыздар. Анткени ар бир адамдын, бизде Конституцияда так жазылган, ар бир адам бирдей укуктуу. Ошо Кайрат Турдумалиев деле айтып атат, Тюлебердиев канализация тартылганы менен общий трубага кошулбаптыр, ошол көйгөй болуп жатканын жаратат. Ошону мен айтып кеттим. Ошол жерде мурдагы мэрдин кезинде башталыптыр. Ошол жерден Бишкек шаардык кеңеш менен каралып акча бекитилиптир. Ошол акчаны беришиптир, ошол акчанын негизинде жасашыптыр. Бирок эмне себептен дагы элден жыйналганы, элдин айтуусу боюнча элден жыйналганы ошол түшүнүксүз нерсе болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо урматтуу мэр, ошону бир сыйра өзүңөр контролго алып койсоңор, анан ошол жерден акча каяка кетилген, эмне болуп кетилген, ошонун баарын силер ошол жактан дагы бир сыйра карап кетсеңер болот эле. Андан тышкары кайсы бир эме барбасын, бул көйгөй дагы бир элдин көйгөйү, бул реновация. Эми реновация деп туруп мыйзамды кабыл алышыптыр, реновациядан, бирок общий положениясы жок экен. Ошон үчүн Нурдан иниме кайрылып кетет элем, Минстройдун министрине кайрылып кетет элем. Нурдан иним ошол положенияны мындай иштеп чыгып атканда, ошол положенияны эл менен кезигип, элдин талкуусуна коюп, анан ошонун талкуусуна коюп туруп, ошол положенияны ошол жактан жоболорун ошол жактан жакшыраак бир жазсаңар, элдин
үнүн угуп ошол жерден ошону кылсаңар. Анткени деген азыр эл реновация мыйзамын көп жерлерин түшүнбөй атыптыр. Суроолордун баары ошоңо келип атат. Ошол мыйзам негизи өзү чийки болуп атат. Мен уже толугу менен мен да окуп чыктым. Ал мыйзам өтө эле чийки болуп атат. Ошон үчүн Нурдан эним ошо силер дагы ушуну абдан мындай кылдаттык менен карабасаңар, анткени көбү коркуп атат. Азыр течерде силердин бир сотрудниңер пресс-конференцияда туура эмес айтып коюптур. Ошол жерде мына инвестор могу жер реновация болот, мага ушул жер керек болсо ошол жактан баарыңар кууп чыгат, анан ошолор канча акча берет, алардын өзүлөрүнүн иши деп туруп айтканы бул өтө туура эмес. Балким туура эмес маалыматты жеткизгендир, балким бөлөкчө жеткизиш керек болчу. Бирок ошондо айткан сөзү бар экен пресс-конференцияда, эл ошону айтып берип атат. Ал деген туура эмес, ал деген мыйзамга дал келбейт. Анткени деген конституцияда менчик толугу менен бекитилген. Бүгүнкү күнү ошол положенияны карасаңар да, реновация мыйзамын толугу менен иштеп атсаңар да, ошол мыйзам элдин мындай бүгүнкү күнү рыночный баасы менен компенсация төлөп беришиң керек, же ошонун ордуна ошондой эле бир квадратура катары беришиң керек. Мына силерге мисалы келтирейин, эми силер балкимдир унутуп калсаңар керек. Нурдан эним, сен анда төргөчү болуп иштеп жүргөн кезиң, ошол жердин эски автовокзалдын жанында, Восточный автовокзалдын жанында течерде 2 этаж турат, 2 этаж үй турат да. Ошондо пилотный проект кылып, илгери ошо Союз кезинде реновация деп туруп, ошондо эметке, ошол жакта жашаган элдердин чоң жашаган эл болчу. Анан ошол жерден элге үй башын эсептеп, баарын эсептеп туруп, ошол жактан элге квартираларды берип, Асанбайдан, эмелерден берип, анан ошол жактан ошол үйлөрдү снос кылып туруп, анан ошонун негизинде тети 2 үй турбайбы? Ошол 2 үйдү ошол жактан салган. Бул деген биринчи пример. Ошондо деген бүт элдин кызыкчылыгы сакталган, эл ошондо өзүнүн ыктыяры менен бошотуп берген. Ошону менен эл абдан ыраазы болгон да. Ошол азыр силер реновация мыйзамын абдан талкуулап атсаңар, ошону элдин талкуусуна да коюшуңар керек. Элдин талкуусуна койбосоңор, бул өтө көп туура эмес жагдайлар жаратып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу Минстрой, силер дагы ошол элдин талкуусуна коюп коюңуздарды суранам да. Азыр мына могу жерден дагы бир суроо берилип атат. Эң таң калыштуу нерсе, Ак Борсогодо ички жолдор жасалып, МЧКнын жээги жасалып жатат. Жасалган жакшы, бирок шайлоо убагында. Мына бул боюнча мен официалдуу түрдө кайрылгам. Мэрге дагы расмий дагы айрылдым. Ошол жерге ким жасалып атат деп. Эми ошол жактан документтерди кече бериптир. Первомайский роодун сотрудниктери ошол жака барып карап чыгып, анан ошол жакта мыйзам чегинде жасалып аткан нерсе. Эми азыр аны ким жасап атат? Биз ошол жакта элдин баары билет. Биз деле билебиз, кимдин акчасы ошол жака кетип атат, ошону да билебиз. Эми аны мен азыр жарыялай албайм. Бирок 30-нан кийин мен муну фактылар менен ар бир фактыны көрсөтүп мен жарыялаганга укугум бар. Анткени бул жакта да бир коррупционный схема болуп кетиши мүмкүн. Мэрия аяка бекитилиптир, аяка деген акча бекитилген, аяка акча каралган, Бишкекский гор кеңеши аякта акчаны караган. Анан ошону деген мурда жасабай, азыр шайлоо учурунда жасап, ошол жакта бир жигит аны мен жасатып атам деп акырын сөз жөнөтүп атыптыр. Эми ошол жигит жасап атабы же ким жасап атат, мен аны азыр толугу менен айта албайм. Мен аны айтам кийин. Могу боюнча укук коргоо органдар, силер да ошону бир сыйра карап чыгышыңар керек, ошол жерде изилдеп чыгышыңар керек. Мэриядан бекитилген акча болсо, ошол мэриядан бул списание кандай болду, кайсы маалда, кайсы фирмага берилген, тиякта Динар Строй дейт, дагы бир фирмалар бар экен. Ошолор баары карап, действительно мэриянын атынан салынып, ошол акчалай ошолорго төлөнүп, ортодо желип кетпесе, наоборот, азыркы кандидаттыкка өтө бир талапкерликте өтүп аткан бир жигиттин акчасы ошол жака кетип
кетип анан ортодогу акчаны жеп алабыз десеңер, бул деген коррупция деп коет да муну. Бул коррупциянын беренеси өтө оор. Ошон үчүн азыр укук коргоо органдары ошол жерде ак босогодо кандай жасалып аткан ошону бир сире текшерип кетсеңиз жакшы болот. Бирок ак босого ошолордун баары жасалып аткан соң, ошо тротуарлар эметилип атса, бул абдан жакшы нерсе, эл үчүн жакшы нерсе. Ошон үчүн мен көп деле муну көп деле жамандагым келбейт. Ошол жака жасалып атса, бул эл үчүн жасалып атат. Бул туура нерсе. Бирок мыйзам кандай болбосун, ошол мыйзам толугу менен баарына бирдей болуш керек да. Если мэрия жактан каралса, антсе мэрияга алкыш, кол чаап койсо болот. А если бул мэриянын жагынан эметпей эле бирөө орто жолдо депутаттын акчасына жасатып алып туруп, өзүлөрү акчаны тияктан жеп алса, бул туура эмес. Андан көрө ошол депутат жасаса жасай берсин, дагы мэрия каралса, дагы ошолор дагы жасап берсин. Ошол элге да жакшы болот да. Бул мындайча айтканда эл үчүн жасалып аткан нерсе, абдан жакшы нерсе. Ошону айтып атпайм, жакшы эмеспи жол жасалганы. Мен ошону айтып атам, Акылбек Малабеков, жол жасалганы абдан жакшы нерсе. Бул жол жасалсын деп атам. Бирок буякта мындай да коррупциялык схемалар болуп кетиши мүмкүн. Азыр ошол балким бир талапкердин акчасынын аркасы менен бул жасалып атса, мэриядан бөлүнгөн акча каяка кетип атат. Если тиякта талапкердин атынан жасалсын, мейли дейин ал жагынан, бул эл үчүн жасалып атат да. А бирок мэриядан бөлүнгөн акча, ошол эле районго кайра кетсе абдан жакшы. Ошол эле акчаны тиякка жедирбей, өзүлөрүнүн чөнтөгүнө жедирбей, наоборот, ошо элге кайра кошулсун деген эсептейт. Ошон үчүн Акылбек, сиздер туура түшүнгүлө, мен ошол жагын айтып атам. Мен тетиги жасалбасын деп айтып аткан жок. Абдан жакшы нерсе, жасалсын. Бирок айтып атам, ошо коррупционный схема болбосун деп атам. Азыр тиги депутаттын аркасы менен жасалып калса, бул жер жасалып калса, ошол жердин акчасын тиги мэриядагылар жеп алабы же жеп албайбы деп, ошондой бир эме бар да. Ошон үчүн ошол жагын кичине карап койсоңуздар болот. Радик Талант, ассаламу алейкум, привет, кандайсың? Валейкум ассалам. Радик, кечеки жазганың сонун болду, өтпөй калганыңызга тилектешмин деп. Эми анын баары Кудайдын буйругунан. Мен өтсөм да өтпөсөм да түз эфирлерде чыгып жүрчүмүн, түз эфирлерде айтып жүрчүмүн, элдин көйгөйүн кайсы иштер боюнча мен айтып жүрчүмүн, айта берем. Бүгүнкү күнү эле мен эртеңки күнү эле алып туруп эле элди унутуп калат деп андай болбойт. Ошондойлорду баары жүргүзө берем. Эми бул баары бүткөндөн кийин дагы бир нерсени айтып кетейин. Мындайча айтканда үгүт иштери жүрүп атат, үгүт иштеринде көрүп атабыз. Эми мыйзамга ылайык биздин команда мыйзамды бузбай, ар бир мындайча айтканда тыйыныбызга чейин бүт ачык көргөзүп атабыз. Ошон үчүн ачык көргөзүп туруп, Радик, за регистрацию, дейт. Далее агитационная компания. Расскажите свой доход. Радик, это тебе так интересно рассказать, что мой доход. Я никогда не скрываю своего дохода. В любое время можешь прийти и посмотреть мой доход. 300 тысяч — это не такая большая сумма на сегодняшний день. У меня тоже есть друзья, у меня тоже есть подосёк есть. А 300 тысяч я могу зарабатывать, потому что у меня есть небольшие бизнесы, которые мне приносят, ежемесячные доходы есть у меня. Поэтому в этой части можешь даже не подкапываться. Но ачык көрбөсөң, можешь в любое время прийти ко мне в офис, я тебе все расскажу и все покажу. Вот. Ошон үчүн могу жерде үгүт иштери жүрүп атат. Ошол үгүт иштери жүрүп атканда көп нерселер көрүп атабыз. Мен азыр айтып кетейин, дагы бир жолу кайталанып кетейин. Ар бир тыйыныма чейин отчет берип атабыз, ачык отчетторду берип атабыз. Ошо ачык отчетторду берип аткан соң мен өзүм командамдагы биз талап коюп атабыз, бүт баары бирдей ачык болсун. Бирок эми азыр мындайча айтканда мени
мыйзам кичине токтотуп коет, токтотуп турат. Ошон үчүн буну мыйзам жол бербей атат, ачык айтканда. Бирок мен баарын фиксация кылып атам, мен баарын айтып атам, 30-нан кийин мен баарын фиксациялардын баарын айтам. Бирок бүгүнкү күндө мен башынан эле айтып келатам, Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичтин сөздөрүнө ишенгем. Алардын сөзүнө мыйзамдуу болот, баары мыйзамдуу болот деген баардыгын толугу менен ишенгем. Ошону менен мен бияка аттангам, выборго аттангам. Анан выборго аттангандан кийин мен ишенип келатам. Бирок бүгүнкү күнү ошол жерде сатып алуу, добуш сатып алуулар көрүнүп эле ачыктай эле ор коюп чыгып атат. Мен аны азыр айта албайм, анткени мыйзам менен мен мындай көп нерселерди. Муну деген домкомдор үйлөргө киргизбейт биздин агитаторлорду, потому что тиякта бөлөк киши домкомдордун баарын алып коюптур. Домкомдорду кирбегиле деген, домкомдорго киришпегиле деп команда берген. Домкомдор кварталында балекетте иштеп атат. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичтин сөздөрүн ошол эле баягы мен айтып эле жүрсүн, ушу жанында жүргөн жан жокерлер эле ушинтип нөлгө чүрүп атат уже. Абдан чүрүп атат. Сөзүн чүрүп туруп, ушу шайлоо таза өтүшүнө мен уже күнөм санап калдым да. Эми Радиктин эмесине жооп берип коеюнчу, ошол такыр эле ошол 300 000 Радикке абдан интересный болуптур. Радик, мен сага түшүнүп берейин. Мен өзүм Чолпонталыкмын. Чолпонтада Баетова 83-тө мен үйүм бар. Баетова 83-тө мен үйүм бар. Илгерки атамдан калган үйүм, ошол карындашыма жазылган үй. Ошол жерде, ошол үйдө 64 койка место бар. Ошол 64 койка место жайкысын 3 ай толугу менен иштейт. Андан тышкары мен аттар менен абдан катуу алектенем. Өзүмдүн кичинекей конюшням бар. Григорьевка айылында, инимдин үйүндө. Ошол жакта мен аргындаштырам, эмелерди таза кандуу жорголор чыгарам, кулундарын сатам. Кулундардан жылына мен где-то бир 3-4 кулун сатам. Ар бир кулундун баасы $5000 где-то сатылат. Андан тышкары ошо эмеден түшөт. Ошо үймөн түшөт, кичинекей мини пансионат кылган, аяктан түшөт. Андан тышкары Григорьевка айылында алма бак бар. Мен атамдын алма багы бар. Ошол алма багында ата энемен калган алма бак бар. Ошол жактан деген ошол алма бактан чыксын алма салма бар. Аяктан да Кудайга шүгүр ошол жактан да түшөт. Мына ыраазысыңбы, Радик? Жаман катуу сага эме болду го ушул. Вот 300 000 сом небольшая. Тут говорите, если вы прозрачны. Я тебе прозрачно сказал. Я никогда не воровал и не ворую. А күнүмдүк акчаны мен адвокатский деятельность менен күнүмдүк акчаны табам. Жарайбы? Жеттиби сага? Вот болду. Эми 55-ке чыгып алыптыр. Мен ошондой кичинекей чакан бизнестерди ачып албасам, Кудай урбадыбы. Ыраазы болсоң эле болду. Ошон үчүн жана кайра тиги вопроска өтөйүн. Ошон үчүн күндөн күнгө ошо таза шайлоо болот дегенге уже үмүт акырынан өчүп атат. Үмүт өчүп атканда ошол жакта сатуу фактылары, добуш сатып алгандардын баардыгын көрүп атабыз. Ошол жерде эмне жумуштар жүрүп атат көрүп атабыз. Ошолордун баарын азыр фиксация кылып атабыз. Кээ бир нарушениялар боюнча мен командам ЦИКке нарушение боюнча кагаздар жиберсе, ЦИК ал кагаздарды карабайт. Анткени ошол жерде бирөөлөр мындайча айтканда биз деген мунун кишисибиз деп уже элди коркутуп алганбы. Ошон үчүн бул аягы туруп ошол эле кайра биздин байкелерге тиет. Ошол тиет да ошолорго. Мындайча айтканда жан жокерлөр, силер эки браттын
эмесин аброюн түшүрүп атасыңар, алардын сөзүн эле өчүрүп атасыңар. Ошону деген кичине Садыр Нуркожоевич да Камчы Кыдыршаевич да ошол жакта карап туруп кичине ошол алардын аты менен жабынып аткандарды кичине мындай эмеңер тыйып койгула деп туруп айтканга Кудай шүгүр духуңарда рухуңа жетет. Ошон үчүн ошондой ситуациялар бар. Анан кийин ошол жактан азыр эфир менен пайдаланып мен элден суранып кетет элем. Урматтуу элим, 1 май райондук шайлоочуларым, силерге кайрылып кетейин деген дагы бир момундай ой келип атат. Добушуңарды сатсаңар, силер өзүңөр товарга айланып калып атасыңар да. Добушуңарды сатсаңар, силер товарга айланып каласыңар. Силерге добушуңарды сатканда, силердин добушуңарды сатып алганда, булар бүттү, булар уже силерге келбейт. Уже сделка бүттү. Товар, деньги, товар бүттү. Эртеңки күнү силердин көйгөйүңөрдү же силер үчүн келип мындай сөз сүйлөбөйт. Анткени булар уже все. Силер добушуңарды бердиңер, алар сатып алды добушуңарды. Ушуну менен сделка болду. Бул силерди бекер сатып алган жок добушуңарды. Ал бекер сатып алган жок добушуңарды, ал деген акчага сатып алды добушуңарды. Все, ответственность уже кетти. Эртеңки күнү силер уже мунга сөз сүйлөй албайсыңар. Силер мунга уже претензия да кое албайсыңар. Анткени силер өзүңөр сатып ийдиңер, ал силерден сатып алды, бүттү. Силерде ответственность жок. Мына машина сатып алгандай эле да. Машина сатып атканда биз ар жагын, бер жагын карайбыз да. Баарын карап, баарын тияк биягын карап, машинанын состояниясын карайбыз. Анан барып баасын бычышабыз. Бычышып, барып беришип, оформление бүткөндөн кийин кетебиз да. Анан эртеңки күнү тиги машина сынып калат. Сынып калса, силер уже барып туруп, доо кылсаңар да, сен машинаң могу жерде мындай турбай десе, кечирип кой, сделка бүттү дейт. Сделка бүттү. Сен машинаны сатып алдың, мен машинаны саттым. Сен акчаны алдың, бүттү, кандай мага претензия бар, өзүң жасатып алгын деп коет да. Силердин добушуңар деле ошол. Азыр бүгүнкү күнү силер сатасыңар добушуңарды, эртеңки күнү силер сөгүнүп эле жатып каласыңар. Кнопка баскычтар, кнопка эмелер, силер пахтакор, мактакор деп эле ошентип каласыңар. Эртеңки күнү силердин таламыңарды добуш сатып алгандар, алар эртеңки күнү силердин таламыңарды талашпайт. Анткени элестеткиле, 10 000 добуш сатып алган үчүн азыр могу жерден ушак сөздөр келип атат. Мен ошол ушак сөздөрдү угуп атам. 5 000ден сатып алып атат. 5 000ден сатып алып атат. 3 000ден 5 000ге чейин сатып алып атат. Ошондо 10 000 добуш сатып алыш үчүн ошондо 50 миллион керек болуп атабы? 50 миллион сом кетет экен. 50 миллион сом бул канча $450 000 болот атабы? Ошол акча. Эми барганда булар жөндөн жөн барбайт да. Эми элестеткиле, ошончо добуш сатып алып туруп ошол жерге 50 миллион сом короткон соң, бул эми расход да. Эми бул расходтун кайра алыш керек да. Ошон үчүн бул деген эртеңки күнү течерде мындай лоббисттер бар да, лоббист деп коет. Бирөөнгө бир мыйзам керек. Бирок бул мыйзам элге ылайыктуу эмес. Бул мыйзам ошол эле группага ылайыктуу, ошондон акча беришет. Анан ошол акчаны алып туруп, ошол расходторун жабыш керек. Ошон үчүн унчукпай барып туруп, ошол кнопканы басат. Ошол жерде спорлошпойт. Бул мыйзам жарабайт деп айтпайт. Бул ошол жактан спорлошот. Жок, бул деген мындай деп. Ошон үчүн булар унчукпай калат. А силер ошондой эле шайлап алсаңар, силер ошондой эле добуш сатсаңар, уже бүттү. Силердин сөзүңөр, тилиңер кыска. Силер айта албайсыңар. Эртеңки күнү барып туруп, биз сага добушубузду бердик элек десе, ал айтат: сен Баланчаев түкүнчөсүңбү? Баланчаев түкүнчө. Баланчаев түкүнчө. Бизге кандай претензия? Сен сага бердикпи? Бердик. Все, отдыхай деп коет. Ошондойлор менен силер попал болосуңар. Ошон үчүн эми азыр аны
доказать ете аламбы, доказать ете албаймбы, бұл бир вопрос да. Просто бияктан биз деле баарыбыз эле тупой эмеспиз да, баарыбыз эле көрүп атабыз да. Баарыбыз эле көрүп атабыз да. Эртең күн добушуңарды сатып салсаңар, сиздердин тилиңер кыска. Добушуңарды саткандан кийин силер сөз сүйлөй албайсыңар, укугуңар жок. Эртең күнү силер үчүн ошол жерде 1-Май районунун тургундары силер үчүн ошол жерде сүйлөй тургандар болбой калат. Эртең күнү силердин көйгөйлөрүңөрдү эртең ал айтпайт. Анткени силердин добушуңарды сатып алган, акча берген, силер менен расчет. Мендейлерди жолотуштун кажети жок буларга. Анткени мен лоббисттерге да кошулбайм, тияка да кошулбайм, мен сүйлөйм. Бирок урматтуу шайлоочулар, эртең күнү Жогорку Кеңештин депутаты болуп калсам, силерди уят кыла турган мен эмесмин. Ошол жерде силерди сүйлөп үнүм чыга турган мен үнүмдү чыгара алам. Мен могу жерде өзүңөр көрүп атасыңар, соц тармактарда да мен айта турган кишимин да. Мен унчукпай кала турган киши эмесмин. Тура мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи, туурабы же туура эмеспи деп айта турган Эльвира бар го кызыбыз. Ал молодец, айтат го, катуу деп айтат. Ошондой айта турган мен да ошолордонмун. Ошо добушту сатылган кантип тактай аласыңар дейт. Ошону тактай албай атпайбызбы? Анткени азыр добуштарды сатып, тияктан бияктан угуп атабыз го, тупой эмеспиз го. Баарын угуп атабыз. Жо, биз уже бияктан бүткөн. То есть добуш сатып алгандар азыр өтө мындай кызыктуу фазасына кирип кетти да. Хитро кирип атат да, хитро. Муну течеден бир эл тааныбаган жерден акырын сүйлөшүп, акырын бүтүрүшүп атат. Андан тышкары жаңы форма табылыптыр. Ошол жерде дүкөндөр бар экен, ошо дүкөндөргө барып туруп, ошо дүкөндөргө акчаларын кимдин карызы бар, кимдин карызы жок, ошол жактан барып билет экен. Анан ошол жактан барып алып туруп, ошол жактан мунун карызын мен жаап коем деп, анан тиңге айтат, сен карызыңды мен жаап коем, а сен болсо добушуңду тияка берип койгун деп. Андан тышкары ошол эле дүкөндөргө айтат экен, момча 1000 сомго сен ошол жактан продукт ала аласың. Акырын барып ошол жактан алып коет экен. Мына жаңы формалар. Ошондой формаларга өттүр. Ошон үчүн укук коргоо органдары силерди ошону бир кичине көзөмөлгө салып койсоңор, ошону мыйзамды бузбаштын добуштарды сатып алуу фактылары биз талапкерлер карабашыбыз керек, биз изилдебешибиз керек. Биз айтып коюшубуз бар. Биз айтып койдук. Мына мен айтып атам, что ушундай сөздөр болуп атат. Бирок силер ошол жактан турган соң, силер ошол жакта жумушуңар ошол болсо, силер өзүңөр изилдешиңер керек, карашыңар керек. Мына карап, ошолордун баарын бир натыйжа чыгарышыңар керек. Радик, выше сообщение. Ну, Радик, я же не могу же только на тебя как бы ориентироваться. Ну, давай прочитаем. Здесь же еще другие же. Депутат Слуга народа. Именно депутат Слуга народа. Депутат должен быть слугой народа. Канат Байке, вопрос такой. Считать голосовым составом при участии голосов 45. Как может пройти голосование при участии населения менее половины? Это уже недоработка нашего законодательства, либо каких-либо сил, которые именно вот так. Ранее это буквально, я не помню в каком году, но это было отменено, что если в случае явка на выборах составляет менее 30%, то от общего числа избирателей, то выборы считались недействительными, не состоявшимися. Но получилось так, что народ не верит уже в выборы, народ не верит в честность и правдивость.
прозрачность выборов. В связи с этим народ перестал выходить на выборы. И тогда Жогорку Кеңеш, я просто не помню, не могу вспомнить, они эту норму, статью убрали. Они норму убрали и выставили такую норму, что убрали понятие явки и просто от числа, в большинстве голосов от числа пришедших на выборы. Я считаю, чтобы возродить это все, надо сначала народу доказать, что выборы идут честно. Если когда народу, который избирателю все-таки доказать, что теперь все законодательно, и что все будет прозрачно, и что народ поверит, вернуть доверие народу к выборам. К институту выборов надо привести доверие. И только по приведению доверия к народу, только тогда можно опять инициировать эту часть, что выборы признаются состоявшимися, если участие в выборах приняли свыше 30% от общего числа избирателей. Вот. Я, наверное, тебя ответил. Поэтому это входит в работу депутатов законодательного собрания. То есть, когда я стану депутатом Жогорку Кеңеша, то это один из приоритетных вопросов у меня будет. Но чтобы этот приоритетный вопрос поднять и в реальности, то сначала власти должны показать, вернуть доверие народа к выборам. И я всегда здесь в соцсетях и всегда говорю, что нынешние выборы, вот именно вот эти выборы, это не борьба кланов должна быть. Это не должна быть борьба лоббистов. Это должна быть реальная борьба тех людей, которые все-таки вернут доверие простого избирателя к выборному процессу. Пока мы не вернем доверие к выборному процессу, то говорить и опять-таки вводить норму о том, что выборы не состоятся по истечению каких-то процентов, то сейчас это очень тяжело. Почему? Потому что народ на выборы не выходит. Примерно прогнозируемая часть, это на основании последних выборов, то жилмассивы более-менее активны. В этой части это тоже надо сказать. Жилмассивы в какой-то части они активны. И жилмассивы выходят до 35% явка. А город, Золотой квадрат, город и городские не выходят. У них явка максимально 17-20%. Поэтому я хотел бы здесь обратиться и к нашим городским, которые прожили, фрунзенцам, ко всем хотел бы обратиться. Вы тоже должны уже в конце-то концов проснуться и участвовать в выборном процессе. Потому что наши городские просто взяли и оставили эту часть и не вмешиваются в выборный процесс. Но в этом не виноваты не они, в этом виноваты все те, которые очень сильно стремились стать депутатами, президентами в свое время, которые начали процедуру скупки голосов. Поэтому это бич наболевший, и поэтому вот эти выборы являются лакмусовой бумажкой. Это не борьба двух там, или трех каких-то кланов. Это должна быть борьба системы. Системы за то, чтобы система должна доказать прозрачность выборов. Но, как всегда мы видим, я просто еще раз повторюсь, я не могу открыто многие вещи говорить, потому что я сейчас с конституционным законом о выборах президента и выборах депутатов Жогорку Кеңеша, я немножко ограничен в своих высказываниях. Поэтому, как бы то ни было печально, но судя по словам простого народа или же наших агитаторов, которые все равно суются, то выборный процесс начинает не соответствовать словам, которые
говорил наш президент, говорил это. Я думаю, надеюсь, что все равно силовые структуры, в особенности Камчык Кадыршаевич, вам бы хотелось бы обратиться. Камчык Кадыршаевич, возьмите на контроль, пожалуйста, потому что здесь очень много интересных моментов возникает. Вот. И Улану, министру внутренних дел, хотел бы тоже обратиться. Вы бы более сильнее поработали в части подкупов, в части этого, потому что у вас есть все возможности прослушки, то есть прослушки и другие иные рычаги, по которым вы могли бы сделать хорошую проработку. И я надеюсь, если вы вместе возьметесь и все-таки проведете реально прозрачные, чистые выборы, то я надеюсь, что это будет очень хорошим результатом за все время вашего правления. Это очень хорошим будет результатом. И вы все-таки вернете доверие к народу. А тех лиц, которые прикрываются чьими-то именами, этих вам просто стоит над этим сильно поработать и просто поставить точку и, может быть, сделать так, чтобы они все-таки убрали свои кандидатуры в пользу будущего нашего государства. Потому что именно они портят очень, портят ваш имидж портят и ваше намерение портят, потому что я до сих пор верю, что выборы пройдут прозрачно, и все-таки верю, что выборы будут действительно красивыми, потому что это лакмус, и мы этот лакмус должны все-таки посмотреть. Урматтуу достор, кечирип коюңуздар, биякта мен орусчасына сүйлөп кеткен себебим, биякта Радик суроолорду берип атты, орусчасынан берип атты, ошон үчүн мен орусча Радикке ошо жооп бердим. Вот, Радик, я надеюсь, ты уже полностью веришь. Ну, Радик, ты говоришь одно и то же, которое говорю я. Кайрат, андай билесиң мен андай эмелерди элдин талашып жүрөм и талашып жүрө берем. Ошон үчүн азыр ушул эфирди токтотоюн. Эми мына баягынтен бери кечке эфирге чыга берейин десем, командам айтты, Канат байке, эфирлерге чыга берсеңиз эл да тажап кетет, андан көрө азырча. Бирок аларга баарын унутпай, баары эфирге чыктым. Эфирди өткөзүп атабыз. Мына эми бүгүн убакыт болгондо эле мен эфирге чыгып турам. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кудайым буйрса, президент менен Садан Нуркожоевич менен Камчык Кадыршаевичтин сөздөрүнө береке берсин. Выбор таза өтсүн. Ошол жерде алардын аты менен жабынгандар дагы мындай өздөрүнүн ойлорун ойлосун. Дагы бир айтып бере турган нерсе да. Бирөөндөн сурап атам. Мен эл менен жолугуп атам да, бирден болобу, киши экиден болобу, жөө басып жүрөм, күнүгө бир 10 километр күнүгө жөө басып жүрөм да. Эл менен жолугуп атам, ар бир. Анан кийин эле фейсбуктарды карасаң эле мындай 100-200дөн кишилер чогултуп алып, ар бирөөсү микрофонду алып, катуу сүйлөп, тинтип. Ошол жагында айта кетейин да. Мен ошол эле райондордо жүрөм да, жөө басып. Анан карасам, тиякта 2-3 бусик жүрөт артынан. Каяка барбайлы, ошо артынан жүрөт да. Ошол жерде мындайлар стөлдөр даяр экен, анан ошол стөлдөргө отуруп алып эле ошол акыл сөз, ой, молодец, сен үчүн деп ушундай жакшы сөздөрдү айтат. Мен аны таң калдым, начи эмнеден дедим да. Мына эл реально келе турган ушул райондун эли, ошо кичинекей райондун эли, мындай эле кичинекей 5-6-10 адам келет экен. Калгандарыңар могу бусиктен түшүп атпайбы? Мунуңар эмне кереги бар дедим да. Мында красиво баннерлерди коюп алып, тим эле катуу сүйлөп атасыңар деп сурап атам да. Эмнеге десем, мен ойлодум да бир видеого же монда мобилограф же мындай эмеге элди кызыктырганга деп сурап көрдүм да.
Эмне муну кылып атасыңар десе, мага жооп мындай болду. Канат мырза дейт, сиз туура түшүнүңүз, биз муну отчет кылып тигилерге жөнөтүп атабыз, биздин артыбызда канча эл турат, көргөзүп атабыз дейт. Мен анан күлдүм, таңгыр, баягы эле очковтирательство бар турбайбы? Эми тиги өйдө жактагылар деле мындай тупой эмес да. Алар деле билет да. Алар деле көрүп атат да баарын. Эми ошол бусиктер менен чыгып алып, дежурный элдерди чогултуп алып, анан ошол жакта мындай акылдуу сөздөр сүйлөп атканда, кээ бирлерин карасаң, ошол эле дежурлар чыгып алып эле мындай сүйлөп атат да. Айыл жер кездерде болсо, бул туура. Айылдар чогулуп атат. Айылдарда, көлдө, нарында чогулуп атат. Шаарда андай очковтирательство кылбай эле бололачы. Биякта баарыбызды көрүп атабыз да кандай болуп атат. Элди билме-бир кыдырсаңар, толук көбүрөөк болот да, урматтуу алып. Анан мында показуха жасаңар, бул толук эмне ал показухадан? Эми ошол жактан элге тияка отчет берип атырсыңар, тияктан көргөзүп атырсыңар, артыбызда канча эл турат. Эми андай отчетторду бергим келсе, менимче андайды мен да уюштура элем, натыйжа эмне? Элдин көйгөйүн укпайсың анда. Жөн эле мында жулук кооз сөздөрдү угуп алып туруп, эми кооз сүйлөбөгүлөчү, эми урматтуу талапкерлер. Эми кооздук зачем? Элдин көйгөйүн ойлогулачы, суран силерден. Элдин көйгөйүн уксаңар, бирден экиден болсо да ошолордун ойлорун уксаңар жакшы да. Эми ошол жака барып алып туруп, киного тартылгандай кооз сүйлөгөнүңөр бул күлкүнүү нерсе да. Бул просто күлкүнүү нерсе да. Муну эл түшүнүп калган уже. Баягы элди баягыдай ойлобогулачы, эл баарын түшүнүп калган. Эми күлкүнү келтирип турган нерселерди жасап атасыңар да. Эми урматтуу шайлоочулар, баарыңыздар аман болуңуздар. Мен силер менен эфирдемин. Силер эфирге Канат байке чыгып бериңиз деп өзүңөрдү жазып койсоңор, мен Facebook баракчама, Instagram баракчама, Threadsке бүт баарын жасаңар, мен с удовольствием чыгып силер менен маек курганга ар дайым даярмын. Урматтуу талапкерлер, силерге дагы ийгилик каалайм баарыңарга. Шайлоочулар, өзүңөрдүн эмеңерди сатылбагыла, аман болуңуздар. Кыргызстан баары өнүккөн мамлекеттердин баарына кирет. Кыргызстан алга. Баарыңарга салам.